Салам достор, мен сиздерге азыр таңкы саат 6-да Кыргызстандын кереметтүү көлү болгон Сары Челекти көрсөтүп берем. Азыр саат 6. Биз ушул жерде таңды тостук, ушул жерде жаттык дегендей. Карасаңар, кандай гана кереметтүү бул Кыргызстан, Жалал Абаддагы Аксы районундагы Сары Челек. Бардыгы эле билсе керек. Ушунчалык керемет. Кудайымдын жаратканы бул. Кудайымдын канчалык даражасы бийик экенин далилдеп койду. Досум экөөбүз ушул Сары Челекти прям көлүнүн жанында, эми четинде болбосо деле нары жакта үй бар экен, ошол жерде эс алдык. Кудайыма шүгүр. Кудайыма миң мертебе шүгүр. Бунун баары жараткандын жаратканы бул. Аллах таалам айтат экен да, мен сага көз бердим. Мен жараткан сулуулукту, мен жараткан кереметтерди көр деп. Ошон үчүн жараткан сонун кереметтүү жерлерди көрүш насип этсин. Мындан дагы сонун жерлерди жаратканымча. Ошону көрүү бардыгыбызга насип этсин. Дубай, Америка деп ал жерлерде кыялданбай, биз өзүбүздүн жерлерден саякатты баштасак сонун болот. Мына карасаңар көлдүн. Мен бул жерге мурда деле келгем, дагы бир келүү насип этиптир. Карасаңар. Ушул жерде туруп ичимдеги ыраазычылыкты айткым келди. Кудайга шүгүр. Кудайыма миң мерте шүгүр, мага ушундай көздү берип, ушундай кереметти көрсөтүп койгон үчүн ушунчалыгына ыраазычылык билдиргим келди. Карасаңар, эмне деген кереметтерди жараткан, Биз ошол жерди көрүш үчүн ошончо тоолордон ашып, ошончо жерден келдик дагы ушундай жерди жаратып койгонуна карасаңыздар. Бул жака келиштин эле өзү 6-7 саатты талап кылды. Ошондо дагы жол чети боюнча, жолдун четинен укмуштуудай сонун жерлерди, кереметтерди көрүп келдик да. Кереметтин бардыгы биз негизи ар ким бааласа өзүнүн мекенинде да. Таңкы саат 6. Кудайыма миң мертебе шүгүр. Жаратканга шүгүр, жаратканга шүгүр, миң мертебе шүгүр деп ичимдеги ыраазычылыкты айткым келди.